Гүлжигит Алукулов канча айлык алат? Футбол боюнча Кыргызстан курама командасынын жарым коргоочусу Гүлжигит Алукулов карьерасын кайрадан Белоруссияда улантат. 20-январ күнү Минсктин Динамо клубу 25 жаштагы футболчу менен келишим түзгөнүн расмий түрдө жарыялады. Кээ бир маалыматтарга ылайык келишим 1 жылга түзүлүп, оюнчу $12.000 айлык алат деп айтылууда. Алукулов 2025 жылы Орусиянын 1 лигасында Москванын Торпедо командасында ойноп 20 беттешке катышып 1 гол киргизген. Ноябрдын башында анын клуб менен келишими өз ара макулдашуу боюнча токтотулган. Алукулов буга чейин 2019 жана 2023-2024 жылдар аралыгында Белоруссия чемпионатында ойногон, Неман клубунун намысын коргогон. 2024 жылкы сезонда ал Беларустун премьер лигасында 27 беттешке катышып, 8 гол киргизип, 3 голдук пас берген. Гродно клубу менен оюнчу Белоруссия кубогундагы утуп алган. Минсктин Динамо клубу өткөн сезондо Белоруссиянын премьер лигасында 2-чи орунду ээлеп, УЕФАнын конференция лигасына жолдомо алган. Гүлжигит Алукуловду эми Евро кубоктордон көрүп калабыз. Ийгилик каалайбыз. Сейитбек Анарбек уулу Намыс клубуна өттү. Кыргызстан курама командасынын жана Сарыөзөн клубунун капитаны 2026 жылы Нарын облусунун командасы үчүн чабат. Сейитбек 2009 жылы УГАИ командасында карьерасын баштап, 2011 жылы Кожомкул, 2012-2013 жылы Каблан, 2014 жылдан 2019 жылга чейин Талас командаларында ойногон. 2020 жылдан бери Сарыөзөн командасында ойноп келет. 2014, 2016 жана 2018 жылдары 3 көчмөндөр оюндарына катышып чемпион болгон. 2024 жылдан баштап Сейитбек Анарбек уулу машыктыруучулук кызматты аркалап көрдү. Бул жылы 2-чи лигада Ак Илбирс жана 1-чи лигада Намыс командаларын колго алып, экөөнү тең Норус турниринде чемпиондукка жеткирген. Намыстын дагы бир жаңы оюнчусу бул Аудасбек Мырзабек уулу. Аудасбек 1995 жылы Талас облусунун Бакаята районунун Кыргызстан айылында туулган. Универсал оюнчу 2018 жылдан тартып Ынтымак командасында ойногон. 2025 жылы Бакаята дөөлөт клубунун капитаны болгон.